Матраимовго байланышы бар деп атасыңар. Урматтуу депутаттар, айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досунгеге чейин жебей турган деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Ишкерлердин бардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат. Баш прокуратура. Президенти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300дөгөн адам мыйзамсыз иш козголуп, жогорку соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мен дайым мамлекеттин саясатын колдоп, бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Конституцияны колдодум, кумтөрдү колдодум, бүт баарын колдодум. Желекти колдодум, кемпирабатты колдодум. Эмне үчүн? Сиздерге барганда айтасыңар, президентти колдо деп, Ташиевди колдо деп. Мына колдодум силер айтканды. Мына итөгүндө ушундай болуп атат. Өзүмдү төрөгөн апам, бир туугандарым, эй бала, мына казинону колдоо дегенде карабай, мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум менен. Ошол казинону колдогонун кечирип койгула, урматтуу кыздар. Мен туура эмес кылып койгон экенмин. Энергия Акылбек Жапаров келип айтты. Колдогула 2 миллиард жылына түшүрөбүз деп. Кече карасам 100 миллион түшпөптүр. Акылбек Жапаров 2 миллиардты баарыбызды алдаган үчүн колдоп койду. Мен өкүнүп атам. Казинону колдогон үчүн. Мен аркага тартам. Кечирим сурайм орозодо. Ушул нерседе ушул жерде кылдым, ушул күнөөнү ушул жерден кайра тууга келтирип кечирим сурадым. Урматтуу президент, сиз Москвада жолукканыңызды айттыңыз эле, мен бийликке барсам жаңында болосун деп. Жаныңызда эмес, мына 1 жылдан бери жазылып атам, приемга киргизчи элек. Эгер угуп аткан болсоңуз, президент менен Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Мени чакырып угуңуздар, бүгүн тегереңиздерге кимдер топтолгонун айтып берейин. Анан каалаган чечим чыгара бериңиздер.